Саламатсыздарбы? Кайрадан айылдан салам айтып, айылдыктардын ал жайын чагылдырган НТС каналында элет көрсөтүүсү сиздер менен мен Эрнис Байсалбеков. Ал эми бүгүнкү чыгарылышта биз Каракөл шаарына караштуу Кетментөө айылы тууралуу болмокчу. Бул жака келгенимдин башкы себеби айылдыктардын айтымында алар үчүн күнүгө бир эле мал, 1 саат таза суу чыгарылат экен. Ал эми алардын мындай абалга кептелип калганына бийликтеги 2-3 адамдын күнөөсү бар дешет. Аны эмесе кепти кененирээк айылдан улантсак. Бишкек Шууна жолунун 320-чакырымдарында жайгашкан Кетментөө айылы. Бир кездери бул жер шаарча макамына ээ болуп келсе, эми айылга аталып, анда 3000 чукул адам жашайт. Сайыз убагында түптөлгөн шаарчада ал кезде жалаң энергетиктер турушчу экен. Эми үнти энергетиктер эмгектенген жер элитке айланып, жашоо шарт алдаган чабышкача. Күн батар аягына аз калганда, тактап айтканда кечки саат 5-те айылдыктар жандана түшөт. Анткени бул учурда айылга таза суу чыгат. Ушул саатты күткөн айылдыктар анан үйүндө болгон бош идиштерин көтөрүп, көчөгө чыгышат. Айылда таза суу көбүнесе мындай 2 кабаттуу үйлөрдүн алдында чыгат. Ал эми айылдыктардын шашып суу ташып жатканында жөнү бар. Анткени айылда таза суу 1 эле саат чыгат. Ошон үчүн үлгүрүп калуу үчүн бүтүндөй айыл башка жумушун таштап, баары суу ташуун айга өтүшөт. Камбарытта шаарчасы эле илгери, азыр айыл аймак болуп калды. Мында суу жок. Суудан кыйналып атабыз. 1 саат чыгат. Чайнек, пайнек, тазик, ванна санага чейин тозолобуз. Уйлар, койлор суу ушул ичет. Айылда ушул үйлөрдөн суу чыкпайт, көпүл жерден чыккан жерден ташып ичебиз, ушинтип чакалап. 1 сааттык суу бул ушунча жителдердин өмүрүнө эмне деген кеп. Суу жок болуп калат деди. Жумушта болуп жетише албай калган да бар. Калгандар албай калышат. Саат 6-га чейин суу кудуктардын айланасында кезек күтмөй. Бул учурда жада калса жаш балдарда оюнун унутуп, үйлөрүнө суу алуу аракетин көрүшөт. Эгер сууга жетпей калса, эртең ушул убакка чейин кошуналардан суу сурап калуу коркунучу бар. Жаш карадебе таза суунун тамчысын санагандардын азыркы самаганы, толгон чакаларын үйгө жеткирип, кайра бул жака үлгүрүп жетип келүү. Ошентип жаштайынан суу жарышына түшкөн айылдагы жаш балдар оюндан эмес, суу ташуудан мокун кандырып калышкандай. Кудукка жакын жашагандарга жакшы эле, кирип чыгып идиштерин толтура алышат. Ал эми андан алыстагылар сууга унаа менен келишет. Той томолук болуп калса, бочка, сочка неме кылып, куйдуруп неме кылабыз. Гилем палас дегенди жууганды билбейбиз. Жайдын күндө, агро тубагында. Кечеңде келип алып 1-2 палас жууп кетти, өлүп калды музда. Агроттор бүтүп калды, эми жууп берейин деп. Балдарды кантип кинтесиздер аны? О, балдарды ушул суудан эптеп жуунтурабыз да. Эми азыр сууга жетпей калгандар эмне кылат эми азыр? Бөлө жака сууга жалдырабыз. Үстүрө көрөт да. Кышында көрүнгөн жалдырабыз, айла жок. Машина бузулганда кошуналар жалдырабыз. Кошуналар жок болсо капитеште калса машина. Азыр бул өзүңүздөргө эле же кошуналарга да ала бересиз? Ток өзүбүзгө. Өзүңүздөргө эле. Кошуна өзүнүн ар бир машинасы бар. Качан чыгып калат экен деп отурабыз болом. Быйыл чыгат экен, эрте жастап аракет кылды эле чыгарабыз. Кокой чыгат деп, майга чейин чыгып калат деп. Жок, чыкпай калды. Эми 2020-жылы чыгат миш болот да, эми ага жеткирбей эле чыгарып койсо жакшы болот эле.
Ошентип саат 6-га чейин бул үй бүлө суу алууга үлгүрүп, чоң ишти бүтүргөндөй. Эми толгон идиштерин унаага жүктөп, үйдү көздөй жөнөмөй. Ал эми бул көрүнүш суу түгөнгөндө кайра эле кайталанат. Күнүнө бир эле маал, бир эле саат таза суу ичкен Кетментөө айылдагылардын абалы мына ушундай. Айылдыктар мындай жагдай жашап жатканына 3 жыл болду. Ага чейин айылдыктар жашынакай эле өзгөлтүксүз таза суу ичип келишкен экен. А таза суунун булагы Токтогул суу сактагычынын жээгинде жайгашкан. Кетип аткан лоток бул жерден электрокабель өткөн. Ушул электрокабель биринчи, экинчи клубунун насоско барат. Бүгүнкү күндө бул биринчи, экинчи клубунун насос иштебегендигине байланыштуу бул жактан электрокабелди бул жактан кесип коюшкан. Кетментөө айылындагылардын таза суу булагы болгон Саргата станциясы 1984-жылы курулуп, 89-жылдары колдонууга берилген экен. Ошентип бул булактан айылдыктар 2015-жылга чейин таза суу ичип келишкен. Мына ушул азыр биз турган жерлер мына уч жагында 2 тереңдиктеги глубинный насос бар. Ал жактагылар баягы 99-жылы жер титирегенден кичине турбалары ийилип калгандыктан 2 глубинный насос иштебейт. Бүгүнкү күндө иштеп жатканы мына ушул глубинный насостон бирөө, ал наркы чекеде ушу 4-чү глубинный насос бар. 2 глубинный насос бүгүнкү күндө иштеп атат. 89-жылдан бери эксплуатацияга берилгенден баштап бир 10 жыл эч кандай проблемасы жок. Күнү-түнү суу ичип, айылдагы элдер ичүүчү суу менен башкасынан эч кандай проблема болгон эмес. Сайыз убагында курулган таза суу станциясы кийинчерээк иштен чыгып, айылга ичүүчү суунун жеткиликтүүлүгү азая баштайт. Анткени суу түтүктөрдүн кээ бир бөлүгү жарылып, кээде айылга такыр таза суу чыкпай калган учурлар болгон дешет мындагылар. Анан 2015-жылы Каракөл шаарынын Ошол убактагы мэри Мамбет Койчиев Кетментөө айылын өзгөлтүүсүз таза суу менен камсыз кылуу максатында Кыргыз бурчак аттуу ишкана менен келишим түзөт. Бул келишимде заказчик мэри города Каракөл УМС, управление муниципальной собственности менен жоопкерчилиги чектелген фирма, Кыргыз бурчак фирмасы экөөнүн ортосунда договор бар. Мына ушул договор түзүлгөн. Ушул договордун негизинде булар жоопкерчилиги чектелген фирма 2 айдын ичинде эски существующий суу чыгып аткан турбаны алып туруп, анын ордуна ошол жанагы диаметри 159 турбаны ордуна коюп жумушту бүткөрүп беришмек. Бул келишимге ылайык Кетментөө айылына таза суу чыгарууну колго алган Кыргыз бурчак ишканасына насостук станциядан айылга чейин тартылган 13 чакырым темир түтүктөрдү алмаштыруу милдети жүктөлөт. Тактап айтканда эски түтүктөрдүн жаңысын алмаштырмак. Бул үчүн аталган ишкана каражатты өз чөнтөгүнөн чыгарып, кызмат акысына мына бул эски түтүктөрдү алмак экен. Ал эми Саргата станциясынан Кетментөөгө чектеш 3 терек айылындагыларда таза суу ичкендиктен долбоорду ишке ашырыш үчүн кийин дагы 3 тараптуу келишимге кол коюлат. 3 терек айылы трехсторонний договор экен. Бул биринчи 3 терек айыл өкмөтү, экинчи Кетментөө айыл аймактык башкармалыгы, анан кийин экинчи тарап ушул эле кайра ОСО Кыргыз бурчагы. Бул жерде мыйзам чегинде баардыгы договорлору, гарантийный письмолору бар экен. Мына ушунун баардыгы иш жүзүндө, кагаз жүзүндө бар. 3 тараптуу келишим түзүлгөнүнүн себеби Саргата станциясы жайгашкан жер 3 терек айыл өкмөтүнө караштуу болгондуктан Кыргыз бурчак ишканасы суу түктөрдү алмаштырууда, казылган жерлерди калыбына келтирип, жана да ал жерлер дыйкандардын үлүш жерлери болгондуктан аларга компенсация төлөп бермек экен. Албетте бул келишимдер алгач Каракөл шаардык кеңештин макулдугу менен ишке ашат. Ошондо 2015-жылдын 9-сентябрында долбоор шаардык кеңеште каралып, Кетментөө айылына таза суу чыгаруу үчүн жер астындагы эски түтүктөрдүн ордуна желим түтүктөр коюлсун деген токтом чыгарылат. Бирок бүгүнкү күндө эски темир түтүктөрдүн ордуна желим эмес, кайра эле темир түтүктөр жаткырылгандыгын көрүүгө болот. Бул иштер ошол кезде шаардык кеңештин токтомуна каршы аткарылып калган дешет азыркы депутаттар. Мурунку кеңештин токтомунда ошо пластиковый турба коюлмак экен да. Ошо токтомдо ошондой бекитилген экен. Анан ошол токтомду жокко чыгарышып, анан ошо темирден турба тарта баштагандан баштап ушу соттошуулар жүрүп, мыйзам бузуулар болгонуна байланыштуу анан сот бирде тиги ошо Кыргыз бурчак деген фирмага чечип берип, бирде ушу мэрияга чечип берип отуруп, ушул чечимдер бияка огонгонуна байланыштуу ушу суу ушу
тартып бараткан боюнча токтоп туруп калган да. Токтом бузулган соң Кетментау айылына таза суу чыгаруу аракети да токтотулат. Ал эми бул ишти токтоп калганына дагы бир жагдай бар. Башында өз аймагында суу түтүктөрүнүн казуу иштерине макулдугун берген Үчтөрөк айыл өкмөтү Кыргыз бурчагы ишканасы өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарбагандыктан үч тараптуу келишим сот тарабынан жокко чыгарылат. Биздин үлүш жерибизден кесип өтөт бул линия. Ошону алмаштыруу боюнча ошо договордо биздин үлүш жерибизди казып, эки жактан техника өтүп, ошого биз компенсация аркылуу ага гана макул болгонбуз. Андан башка бизде договордо көрсөтүлгөн милдетибиз жок да, милдеттемелерди алган эмеспиз. Алар компенсацияны толук төлөп берген жок. Ошо элдин үлүш жеринин баарын каздырып, техникалар менен өтүп, канча жылдык кыртыштан ажыратты. Ошондуктан биз ал эмеден баш тартканбыз. Ошондой келишимдер жокко чыгарылгандан кийин бүтүндөй айыл таза суусуз калышат. Ал эми буга себепкер болгон адамдарга кылмыш иштери козголот. Тактап айтканда, ошол кездеги Кара Көл шаарынын мэри Мамбет Койчиевке жана муниципалдык менчик башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Кылыч Сарбалаевка бир нече берене боюнча күнөөлүү деп табылып, аларга айыппул салынат. Анткени жогорудагы суу түтүктөрүн алмаштырууда бул жааты лицензиясы бар ишканага берилиш керек эле. Ал эми Кыргыз бурчагы ишканасынын мындай келишимдерге кол коюуга укуктуу эмес болуп чыгат. Азыр жогоруда күнөөлүү деп табылган адамдар өздөрүнө коюлган айыпка макул болбой, соттук процесстер дагы деле уланып жаткан чак экен. Суу чыгарам деген адамдар соттошкуча арадан 3 жылга жакын убакыт өтүп, суу акчу түтүктөрү менен кошо айлыктардын үмүтү да соолуп бара жаткан чагы. Абалдан чыгуу үчүн айлыктар өздөрү акча чогултуп, ашар жол менен тоо булагын чогултуп, 1 саат болсо да суу ичип келишет. Ал эми Кара Көл шаарынын азыркы мэри айылга суу чыгаруу аракетин көрүп, аягына чыкпай калган суу түтүктөрүн орнотууга каражат тапкан экен. Ал каражатка калган түтүктөрдү өздөрү улап койсокпу деп турушкан менен, бирок аны жүзөгө ашыруудан азырынча мэриядагылар карманып турушкан чагы. Кийин айтып калды эксперттер, мен өзүм да ойлонуп калдым. Кандай гарантия болот? Биз пусту берип коебуз, сууну беребиз. Бергенден кийин труба жарылып кетиши мүмкүн. Анткени жана заключение жок колубузда. Ошо 500 метрден же 300 метрден эмеден өттү деген кортундуз жок да. Эгер кортундуз жок эле аны сууну берип алсак, эртең карып болсо айтат да тиги дагы Кыргыз бурчак. Силер дейт ошо насос отурамыз коюп койдуңар деши мүмкүн. Же мен ошону пуску бердиңер деши мүмкүн. Же менин анын койгон эмесин төлөп беришибиз керек да. Баягы кетирген затраттарын сөзсүз түрдө возмещение кылышыбыз керек. Ошо труба мененби же башка мененби кылып беришибиз керек да. Ошондой маселе чыгып калат да. Ошентип өгүз менен арабын ортосуна кылган мэрия азыр алакан жайып турган кези. Абалды жөнгө салуу боюнча буга чейин бир нече шаардык кеңештин жыйындары болуп, бирок алардын бирине да Кыргыз бурчагы ишканасы тарабынан эч ким келбегендиктен чечкиндүү чечимдер чыгарылбай келет. Алар тараптан келмек турсун байланышка мүмкүн болбой жатат дейт вице-мэр. Айткан сөзгө ишенбейсиңерби дедиби? Айтор мэрдин орун басары көзүмчө мына ошол Кыргыз бурчагы ишканасына тийиштүү адам менен байланышууга аракет кылды. Акыркы жолу ал адам менен вице-мэр жаңы жыл алдында телефон аркылуу сүйлөшкөн экен. Акыркы жолу байланышканда кандай сөз болду эле? Акыркы жолу байланышканда мындай сөз болгондо биз шаардык кеңеште комиссияда болчук. Комиссияларда бизге талап койгон, эмне үчүн бүгүнкү чейин таза суу чечилбей атат дегенде биз телефон байланышканбыз. Байланышканда айткан, мына мен жаңы жылдын алдына чейин 2-3 күнгө чейин барып калам, апарам трубаларымды, таштайм, жумушумду баштайм депчи. Ошондон бери мына бүгүнкү күнгө чейин дайын жок да. Көп өтпөй Кудай жалгап Кыргыз бурчагына тийиштиги бар дагы бир адамдын номери табылып калды. Ал Кадыр аттуу адам экен. Ага чалары менен дароо эле алды. Алло, assalomu alaykum. Кадырбек экен? Мен Кара Көл шаарынын биринчи вице-мери Өскөн Калыбай. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Денсаулыктар жакшыбы? Жакшы, Кудай шүгүр. Кадыр эке, жанагы эме боюнча чыгып атты, Камбараттан таза суу боюнча баягы. Ошо эмне болду? Түткөндө барып келдик, толугуп Ильяска түшүндүрдүк. Бир жуманын ичинде финансыбыз төлөнөп баштайбыз. Каржы буларга каяктан бөлүнөт? Каржы буларга каяктан бөлүнөт дейм, финансыңар? Өзүбүз алып атабыз. Өзүң алып атасыңарбы? Ооба. Жанагы сот процесси эмне болду? Чечилдиби? Сот маселеси боюнча проблема жок бизде. Жокпу? Жок, бизге эме чыгат берген, катар эле не бар. Мындай болду эле да Кадыр эке. Бир жолу биз баягы кеңештен чыктык эле. Сиз ошондо жаңы жылга чейин келем дедиңиз, ошо менен биз эметпей калдык да, жолукпай калдык. Нече кылып мына бир жума ичинде келесиңерби? Бул гарантиябы? Бир жуманын ичинде аракет кылабыз. Азыр бүгүн ошо менен чогулуп турабыз.
Мындай да билесиздер, убакыт өтө көп 5-10 kun işi kılıp biz başlayız onu. Nasıl yak başlayız? баштайсыңар да? Ооба, Кудай буйрса. Ана сиз мындай болсоңуз, ошо баштаардын алдында келгенде мага кабар берип койсоңуз чыгып атканда. Telefonum жазып koyun. Ошо телефонду менин телефон жазып кой. Байланышып туралы аткерсе мен дагы маалымат берип турган жакка берип турушум керек да. Облустан сурап атат, эл сурап атат. Мына ар кандай бизге мынакей аз эме келип атат. Телевидение келип атат, сурап атат. Ошого биз кабар берип турушубуз, маалымат берип турушубуз керек. Анда телефонду болуң, мен ошо эме алганда сиз менен 5-10 күндөй байланышам. Atınızı kimden? Калыбай. Калуа байке. Все сөйлештік. Хорошо, а? Мен, хорошо. Давай. Баягы красивый сөздөр. 5-10 күндө келем дейт. Мен немеге келгем дейт? Мерге жолуккам дейт. Келип калса жакшы. Албетте таза суу чыгып калса жакшы, бирок кыргыз бурчагынын кайра суу чыгарам дегенинен алардын азыркы мери менен эмне деп сүйлөштү, кандай келишимдер менен иш алып барышат белгисиз. Азыркы тапта мурун суу агып турган эски түтүктөрдүн ордуна 6 чакырымга жакын жаңысы жаткырылган экен. Дагы 2700 метр жерге түтүктөр орнотулуш керек. Бирок кыргыз бурчагы ишканасынын буга чейинки аткарылган иштерине айлыктардын анчейин деле ичи чыкпай турган чагы. Анткени буга чейин кубаттуулугу 600 киловатттык жүгүртмө менен кулаш жетпеген түтүк аркылуу айылга суу жетип турса, эми мындай диаметри кумгандай болгон түтүк менен кантип суу жетет деп суроо салат айылдыктар. Мына мен сизге көрсөтүп жаткан суу түтүкчөлөрдү өзү проекти боюнча 2 слой же 3 слой изоляция кылыш керек эле. Мына өзүңүз да көргөндөй бул жерде эч нерсе болгон эмес. Бүгүнкү күндө ушул турбаларды койгондон баштап азыркыга чейин мына үстү жабылбай турат. Өзүңүз көрүп, үстү дат басып турат, дат. Эң негизгиси бу жерден белгилей кете турган нерсе ушул турбанын калыңдыгы, бул жерде калыңдыгы. Мына бүгүнкү күндө турба ачык турат. Ичине сел келген дагы мына ушундан жогору жагы, Кудай билет тигинден ылдый жагы до конца. Ушундан жогору жагы ичине мына өзүңүз көргөндөй мына ичинде толок топурак турат. Бул кантип ишке берилет, кандай кылып кайра монтаждайт, аны Кудай билет. Бул түтүктөрдү жаткырардын алдында чалгындоо иштери жүргөнбү? Келечекте чын деле суу чыгабы? Бул суроолорго мэрияда жооп издеп жаткан чагы. 600 киловаттан турган двигатель 61 метр жерден айдаган сууну ошо бүгүнкү күндө мен ошо сайын дедим эле. Ошол мегарасчёту барбы? 219 себеби чылай кетиши мүмкүн да. Анан дагы биз бүгүнкү күндө көрүп элебиз, жанагы уланган соединениялардын дагы экипаждары жок да. Өзү кандай гана жумуш болбосун, ошол жумуш болуп аткан убагында экотехинспекция технадзор контроль туруш керек да. Ошол определенный 300 метрди бүттүгү отприемка, анан замазка, баягы битумный замазка, анан изоляция. Мен ойлоймчу бул жөнүнө көмүп коюптур. Мен кандай деңгээлде сүйлөшкөнүн билбейм, бирок турба сөзсүз битумный менен изоляция болуш керек да. Анткени далда сорсем туруш керек да. Жер алдында дым болот, чирийт. Айылга суу сааттап чыгып калгандан бери мындагылардын ичерге суудан башкасы баары экинчи орунда. Дегеним дыйканчылык, короо алдында бак өстүрүү бул айылда унутулуп бараткандай. Анткени суунун жетишсиздигинен короодогу тал эмес, бүтүндөй бак курап калгандыгы жаңга кетет. Айыл четиндеги мына бул мен жүргөн жер айылдыктардын айтымында бир кездери өрүксар болгон экен. Өзгөчө түшүм берип, өзгөчө кооз жер болгондуктан айылдыктардын өзгөчө сыймыктанган жери болгон. Албетте жайдын аптабы күндө мында айылдыктар эс алып, жада калса бул жерден айылдыктар коноктоскон дагы учурлар болгон дешет. Ал эми бүгүнкү күндө суунун жетишсиздигинен мынтип бир кездери түшүм берип турган бак куурап турган чагы албетте буга мээнет кетирип, ушундай бир жашыл бакты өстүргөн адамдар азыр иштен сызып турса керек. Ал эми кандай болгон учурда дагы бул бакты эми калыбына келтириш эч кандай мүмкүн эмес. Мына өзүңүздөр көргөндөй суунун жетишсиздигинен бүтүндөй бак мынтип куурап керектен чыгып турган чагы.
Колунун жетишсиздигинин жемиши жок. Желебиз калган бак канча чыгым алып келди белгисиз. Ары бир өткөндө алыстан карап айылдыктардын арманы ичинде. Кетментөө айылынын этегинде Бишкек Ош Унаа жолунун боюнда жайгашкан 9 түтүн бар. Мурун буларда жогорудагы казылган түтүктөрдүн суу ичишчү. Ал эми ал керектен чыккандан кийин алардын жашоосу катаал абалга кептелет. Eski kanaldan 800 metre kanal kazdırtıp alıp gelip ondan keyin uşul yerden 10 hektar yerden 4 hektarın asfalt etip kanal su bastırtıp Bağdarak tege başladım. Какен Боржиев мындан бир нече жыл мурун айыл этегинен жер алып, бага өстүрүүнү чечет. Ал үчүн ала тоо артына кымбат баалуу көчөттөрдү алып келип отургузат. Ал кезде мына улуу түтүктөрдүн суу алууну үмүт кылган багбан көп өтпөй отурган көчөттөрү мынантип курап калаарын билген эмес. Mına kuragan baktı görüp ataslar mına su yoktuğuna mına ölüönüp atat mına kılıp dur. Bul almalar mına uşulardı dacıl akçaga satıp geliyor ömegildirdim ele. Ayılda önüktürü boyunca prezidentin ukazının atkarılbandığına mına köçöttörдүн bari mına kurap mına da olup durat mına. Mına güzel üsüp keresine Polşadan alıp gelinge mına. Emesi de durat mına. Embleması da mına. Polşadan alıp gelgen mına. Eksporttan alıp gelgende mına. Mına kurap kalga mına. Mına. Polşadan alıp gelinge mına. Mına kurap kaldı mına. Mına. Bu taptagır jalbıragынан dagı başkasından ajırap düşkönдөр. Biz Toktau su saktagısının gölünün jeginde turabız. Mına 1 kilometr. Mına jeginde östürgen bizdin Bağdaragыбыз mına kurap atat. Көрүнгөн жерге кайрылып, бирок көңүл жылтарлык жол ала албай келген электиктер эми абалдан чыгуу үчүн өз алдынча сууга жетип аракетин көрүп келишет. Айыл этегинде жайгашкандардын азыр ар биринин короосуна мындай чоң идиштери көрүүгө болот. Алардын ар бирин ай сайын 700 сомдон акы төлөп сууга толтуруп алышат экен. Анан аны үнөмдөп колдонбой. Бул эгер эме болуп калса 15 күнгө. Андан кийин ушу бакты эме кылгандан жүрөгүм ооруп мына аны 40 миңге сатып бердим мына. Мына бочканы 10 тонна алып. Bu yerden ısığına çıravaydıken 15 günde de gayrama olup kalıp Uşunda mına onda kılıp çılangı menen alpanına çelekte koyam mına alalım. Uşumla mına boşkada. Anan bunu bir göz salgan mamleketlik birlik. Bunun yüzü okşagan bizge okşagan Kırgızdın 21. kılımda yaşavatkan Kırgız mına kuru astanan keyin Toktau su saktagıçının jeginde yaşagan Kırgızlar. Bölök jerde susu yok bakışlarda mınдай çatkanda Kudaydan ümit kılgan hiç kim yok bu jetekçilerde. Çiçkanaka su verdi öyle oturaz şu Kudaydan tileni öyle mıgılıp. Oşon üçün dağı aytlarım jogorku jetekçiler göz salıp koygula, elden karagıla. Mına bizge okşagan pensionerler kişinin ümitibиз menen gelgende ümitibиз menen öçürüp mınандай turmuşka gelip mınандай oturalım. Şu boçkalardan içeriz mına uşundan. Mına. Bizim densoğluğumuzu kim karaydı? Peki bir Kırgız'da özünün Kırgızlardın adam katarında eseptegen birlik var mı yok mu? Ай сайын акча төлөп суу чыгымына чыдабаган бул короо ээси өзү турган тамдын артынан жер алдынан суу чыгармай болот. Ал үчүн Сапарбай Теңгебаев аттуу адам менен ооз эки келишим түзүп, 230 миң сомго 80 метр терең жерден суу чыгармай болот. Бирок ал киши суу чыгарбай жерди жарым жартылай казып кетип калды дейт үй ээси. Кудукту ошол Теңгебаев Сапарбай Арыкович менен кепилдик каттын негизинде ушуну каздырган. Ал мен омалганы болгону казганы 8 метр гана казыптыр. Эмалгандан. Bunu diametri mına 1 ile karış. Bul aldamçı anan keyin eme kılgandan keyin aylam getip maga berbegeninden 150 ming so'mdu. Ana para karent organlarga kayrıldım. Кудукту каздырып жатканда Боржиев Теңгебаевке алгач 150 миң сом берген экен. Калганын иш бүткөндө деп сүйлөшүшөт. Бирок келишимге ылайык иш аткарылбай калгандан кийин Какен Боржиев мыйзам чегинде кайра акчасын өндүрүп алуу үчүн тиешелүү органдарга кайрыла баштайт. Теңгебаев Сапарбай Арыкович жумушту аткарбай алдамчылык кылгандыгынан Республикалык финансы полициясына кайрылдым. Республикалык финансы полицияны бир эмес 2 жол. Алар ошол мен 2 жол кайрылгандан кийин Жалал Абад областык финансы полициясына жөнөткөн. Жалал Абад областык финансы полициясы Жалал Абад областык прокуратурасына жөнөттү. Жалал Абад райондук областык прокуратурасы Токтогул райондук прокуратурасына жөнөтөт. Токтогул райондук прокуратурасы Токтогул райондук ички иштер бөлүмүндөгү тергөө бөлүмүнө жөнөтөт.
Ошентип арыз Токтогул райондук ички иштер бөлүмүндө каралып, ишти Кылданов деген тергөөчү колго алат. Тергөөнүн жүрүшүндө ал бул жерде кылмыштын курамы жок болгондуктан кылмыштын козгоодон баш тартат. Тергөөчү буга мындай категориядагы иштер жеке граждандык тартипте сот органы тарабынан каралаарын жөө келтирет. Ал эми буга макул болгон арыз ээси кайра Токтогул райондук прокуратурасына кайрылат. Мунун кайра жаап койгондон кийин кайра Токтогул районунун прокуратурасы кайра ишти кайра козгоого жөнөтөт. Кайра деле экинчи жолу деле так эле ошол эле кайталап эле көчүрүп жазып эле кылмыш иши козгозгон баш тартууга жатылат деп эле кайра эле мурунку эле кабыл алат да. Бул ишти экинчи жолу караган тергөөчү Кылданов кайрадан кылмыштын козгоодон баш тартуу жөнүндө токтом чыгарат. Бул жолкусунда ал жеринен барып тергөө иштерин жүргүзүп, сөз болуп жаткан казылган кудуктун тереңдигин 35 метр жана туурасын 25 метр экендигин аныктайт. Тергөөчүнүн бул аныктамасына кудук ээси азыр таң калып турган чагы. Ошо жанагы Кылдановдун эмеси туура келер экен мына. Салайын мына. Анан ушуну 37 метр казып, анан туурасын 25 ал деген бир жөн эле аңгек болбой кудугу меселе. Келишим боюнча кантип сүйлөштүңүздөр? Келишимде ошо мына. Таш жетти да ошондо. О, таш жетти. Мына 2 метр. Мына 3 метр. 4 метр. 5 метр. Мына 6 метр. Азыр китапта Кайкен Боржиевдин арызы кайрадан Токтогул райондук ички иштер бөлүмүндө каралып жаткан чагы. Эми дагы кандай токтом чыгат, аны убакыт көрсөтөт. Таза суунун жоктугу эми соттошууларга чейин алып барат көрүнөт. Ал эми айылга таза суу чыгарам деген атка минелердин да соту бүткүчө. Айылдыктардын сууга жетпей, үмүттөрү күн санап соолуп барат. Суу жээгинде туруп, сууга жарабаган Камбар ата айылдагылардын абалы мына ушундай. Ал эми арадан 3 жылга жакын убакыт өтсө дагы мурдагы мэр жана Кыргыз бурчак ишканасынын айылга суу чыгаруу аракетинен эч кандай майнап чыкпай жатканына айылдыктар нааразы. Жана да аларга жогорку бийликтер тарабынан эч кандай чара көрүлбөй жатканынан айылдыктар мунун артында бир тамырлуу адамдар турса керек деп шектенишүүдө. Бирок анткени менен бизде мыйзамдар бар. Ал мыйзамдарды жазбаскандар сөзсүз жооп бериш керек. Анан да быйыл айылдыктарга өзгөчө көңүл бурулгандыктан андагылар азыр аймактарды өнүктүрүү жылынын авторунан жана аны жүзөгө ашыргандардан өзгөчө үмүт артып турушкан чагы. Мына ошентип биздин айылдыктар тууралуу сөзүбүз аягына чыгып барат. Сиздер менен мен Эрнис Байсалбеков болдум. Кийинки аймактан амандашканча.